шагирт аласызбы дейт. Ооба, менде 250 шакиртим бар азыр Ак Өргөдөгү медреседе. Мен урматтуу тууган, Ак Өргөдө эмес окутуп атабыз. Ак Өргөдө Имам Саракси медресесинде. Албетте сентябрдан 16 жаштан 18ге чейин. Бул айтканда 9-ду 11-де бүткөн балдарды дуа кылың, жалпыбызга азыр дуа кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум устаз, жамаат менен окуп жатканда өзү өтөттүк, машалла. Ассаламу алейкум устаз, мага бир жалпыга дуа кылабыз иншалла. Бир суроолор кайталанып калды. Аллахым разы. Ассаламу алейкум устаз, уулду болдум. Эртең чачын алам, грамына канча садака берилет дейт. Күмүштүн баасындай. Күмүштүн 1 грамы канча баасы, ошо күмүш саткандардан сурасаңыз, урматтаган ошолор айтат. Канча грамм чыкса, ошончо акчаны өзүңүздүн жакын туугандарыңызга, кыйналып жаткандарга бересиз. Адам таппай калсаңыз, медреседе окуп аткан студент балдарга бересиз. Ассаламу алейкум устаз, мага 2 жылдан бери ишим жүрүшпөй жатат. Дуа кылып коюңузчу дейт. Сөзсүз дуа кылабыз. Сиз туура сөздү сүйлөгөндө үйрөнүңүз, намаз ибадатыңызды бекемдеңиз, иншалла окуп кетесиз. Насыбай Дара Турузбайт. Мен 22 жаштамын, үйлөнө элекмин, жер алдым, машина алдым, дуа кылып коюңуздар дейт. Жер, машина алыштан алың, аян албайсызбы? Үйлөнүң да, урматтуу тууган. Аллах субхана таала жеңилдик берсин. Макул алганыңыз өзүңүзгө буйрсун, берекесин берсин. 12 жаш балдарды аласызбы? Жок. 9-ду 11-де бүткөндөрдү. Макулбу? Медреседе документальный 7 жыл окушат. Ассаламу алейкум дамала, түшүмдө тутканда, түшүмдө тутканда экен, мен колумда 10 тамга басылган экен, эмнени түшүндүрөт дейт. Эч нерсени түшүндүрбөйт. Жамандыгынан сактаныш тилеп коюң. Дамыла укама дуа кылып коесузбу? Тили чыкпай атат дейт. Аллах субхана таала эртерээк чыгарсын, замзам суу бериңиз. Чубак ажы менен болгон кызыктуу окуяңыз болгонбу? Өтө кызыктуу окуяларыбыз көп болгон. Анан бизге кызыктуу экен да, менин өзүмө, биз Чубак ажы экөөбүз өзүбүзгө кызыктуу экен да. Анан себеби мен отурган жерде бир-эки кайсам баада карап туруп, деп эле калды. Көрсө бизге кызыктуу экен. Бул жакта айткан элге ал кызыгы деле жок экен. Биринчиден, экинчиден көпчүлүк аны түшүнбөйт деле экен. Ошондойбу деп эле кое берет экен да. Алхамдулилла, Чубак ажы устаз экөөбүз сафарларда бирге болдук, Москвада бирге болдук, машалла. Анан мен ар дайым өзгөнүн Шоробашат айылына жумага барамбы, айына барчу элем. Чубак ажы устаз раматылык ал көк жаңгакка барат эле. Анан баратканда экөөбүз самолетте бир болот элек, же болбосо келе жатканда бир болуп калат элек. Экөөбүз машалла сонун сүйлөшүп келчүбүз. Ооба, ал менден жашы чоң болчу, урматтуу тууган, илими дагы чоң болчу, бирок менин деңгээлиме түшүп туруп, мени менен сүйлөшчү. Аллах субхана таала андай инсанды жакшы көрөт экен, таза инсан экен, таза келди, таза кетти. Аллах таала кабырын нурлуу кылсын. Дүкүлдөп согуп кетет, ал эмнеден дейт, урматтан. Кээде корккондон болот, кээде бир аз оорудан болот. Ал дарыланыңыз, караңыз. Турмушка чыгайын десем, эч ким жакпай атат, жүрө берсе күнөө болбойбу? Күнөө болот, урматтууган. Тандаган тазга жолугат да. Сиз эмне кыласыз? Несини карап атасыз? Жакпаганда түсүнү карап атасызбы, боюну карап атасызбы? Сиз илимини караңыз, машалла, такыбалыгын караңыз. Ошого жараша анан макул дейиз берсеңиз, иншалла никеден кийин жагып кетет. Мындай экен, эртерээк айтпадыңарбы деп анан урушуп каласыз. Ассаламу алейкум, азат оюндан кантип кутулса болот? Даватка чыгып кетсеңиз, ошол оюнду телефондон өчүрүп салсаңыз, урматтаган, оңойло кутулуп каласыз. Личный өзүңүзгө жазып сурасам болобу дейт. Ооба, болот, урматтаган. WhatsAppка жазып коюңуз. Эртең мен бошогондо жооп берем. Үйдөгү таалимге барса болобу? Өтө сонун болот да, урматтаган. Ошого барыңыз. Устаз, досубуз көп ичет. Уруп таштасак болобу? Тынчыбызды ала берет. Уруп таштасак болобу? Жок, уруп таштасаңыз болбойт. Аны уруп таштаганга акыңыз жок. Ал үйгө келгенде ата-энесиге айтып коюңуздан, эртең биздин мас болуп келгенде үйдө камайбыз, соолуккандан кийин даватка алып чыгып кетебиз. Силер тынч эмне кылган, кабардар болгон деп үйдөгүлөргө толук айтып коюңуз дагы. Келгенден кийин камап алып туруп, аны соолуктургандан кийин анан кеттик деп достор менен даватка алып чыгып 3 күн кайра келгенде өзүңүздөр менен чогуу алып жүрүп, аны жөнөтпөй, каяка барасың басбыяка деп аны кеттирбей аркасынан жүрүп, аны оңдоп алсаңыздар болот. Албетте мен бир сафарга чыгып калдым да, бир таксиге отурдум. Ошол менин киркамсырымда менде намаз окуйт экен да, аны тааныбайт экенмин, ол кирип чыгып жүрө берет. Ошол айтат, жакшы эле дават бар экен дейт. Элестетиң, Аллах субхана таала ар кимди ар кандай сынайт. Бир күндө 4 бир тууганымдан айрылып калдым дейт. Бир күндө 4 бир туугандан. Анан жүрөгүм ушунчалык катуу экен, көзүмдөн бир дагы жаш чыкпай койду дейт. Ананчы, үйла өкүрүптүр десе, көзүмдөн жаш чыкса мен кантип үйлайм, кантип өкүрөм деп өкүрө албай койдум. Аларды коюп келдик. Кийин ошолордун балдарыны көрүп,
дааратканага туалетке кирип ыйлачу болдум дейт да. Балдары көрүп атам качан келет, атамдан кардым аш деп ыйлаганда той ата буларды эми мен кантип багам деп туалетке кирип ыйлап, анан аракка берилип кеттим дейт. Арак ичип, адамдар Куран окуганы келсе, бул 100 грамм сурайт экен да, берип койгулачы депчи. Анан машалла достору бар экен, ошолор эмне кылып ошко алып келип аны карап бир апта